комуз ак калпак кыргыз элинин чертме кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, терек, карагай, арча сыяктуу мөмөлүү жана мөмөсүз токой жыгачтарынан чабылат. Дал ошондой комузду алтынга шереп чыгуу идеясы Кыргызстанда 2015-жылы пайда болгон. Алгачкы алтын комуз Ош шаарында Ак Таңдай фондунун негиздөөчүсү Абдивали Акимбеков уюштурган айтышта биринчи орунду алган акынга ыйгарылган. 2021-жылы Оштогу Сулаймантоо улуттук музейге, быйыл болсо Борбор каладагы улуттук тарых музейине тапшырылды. Музейге тапшырылган комузду уста Маратбек Берикбаев жасаган. Аян аркылуу берилген устачылык касиет бар. Ошо менен кандай кылсам деп анан ошо идея келип былтыр ошо 2 комуз чаптым. Эми быйыл дагы 2 комуз чаап ошо буюрса Ак Таңдай алтын комуздун бүгүн тарых музейине берилет. Алтын комуздун жаралып калуусунун башында Ак Таңдай фондунун негиздөөчүсү Абдивали Акимбеков турса, ага колдоо көрсөткөн меценат Ниязбек Айбашов. Жалпысынан Ниязбек мырза алтынга ширелген 5 комуздун жасалышына демөөрчүлүк кылды. Мен специалисттигим өзү позолото. Ошондук үчүн мен комузду, настоящий комузду, по-настоящему алтын менен жабабыз деп 4-4 деп алтын менен жабып, алтын комузду жараттык ошондо. Анда Германиядан алдырдык эле, алтынды азыр Италиядан алдырдык берилип аткан комуздардын алдында. Мына 4-чү алтын комузду мына бүгүн бул жерде улуттук тарых музейине берип атабыз. Бул бүлүктү эми Кыргыздын элдер, кыргыз элибиз, чет элдик элдер келип көрүп, ушу Кыргыздын улуттук аспабы, Кыргыздын символу болгон комузду даңсоо иретинде ушинтип алтын комуз азыр тапшырып атабыз. 1000 жылдарга чейин токтобой улана берсиндой буланат. Негизинен бул идеянын үстүнөн иштеген адамдар көп экендигин башкы идеяны сунуштаган Максуда Айтиева кошумчалады. Жыгач комузга алтын ширетилгенден кийин комуздун табигый үнүнө эч кандай терс таасир тийгизбегендей кылып, чеберчилик менен жасаганусталардын дагы салымы чоң. Негизинен давайте алтын комуз кылабыз деп идеясын эле берип койгонум болбосо, ал жумуштун баарын аркалаган Абдывали байке өзү, Нияз Айбаш деген агай комуздун жыгач комузга кантип алтынды жалатса болот. Ушунун технологиясын таап, ошол эле учурда ал комуздун деген үнүнө таасир этпеш керек. Ушундай бир мыкты чеберчилик менен жолун таап жасаган адамдар көп да. Бул негизи бул идеянын үстүндө иштеген бир топ адамдар бар. Мен болгону жанагы кыргыздын эрке кызы болуп калдым да. Алтын комуз кылалычы десем, ошону бир топ иш билген жигиттер ишке ашырып койду да. Бул жака коюлган абдан жакшы болду. Себеп дегенде биз айрыкча Борбордо Эчен деген канчалаган калк келет, көрөрмандар көп дегендей ошолордун баары көрүп, биздин улуттук баалуулук, айрыкча биздин ата бабалардан уланып кеткен улуу өнөрдү комузга болгон сый дагы артат деп ойлойм. Өнөргө өзгөчө баш оту менен кирип, ушул өнөрдү көтөрүп коелу деген меценат Ниязбек Айбашевка терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы жаратмандардын бардыгына, алтынга шереткендерге, комуз чапкандарга негизи эле кызмат кылганын баарына айрыкча ушул өзүбүздүн жамаатыбыз эл-тээр каналына абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде эл-тээр каналы такай ушул биздин алтын комузду жарыялап, биздин каналдан ушундай эл журтка акындык өнөрдү, дастанчылык өнөрдү, ырчылык өнөрдү негизи эле ушу кыргыздын улуу өнөрүн аздектеп келебиз да. Бар болуңуздар, жакшылык болсун, ийгилик каалайбыз. Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон баа жеткис тарыхый жана маданий мурастары улуттук тарых музейде сакталат. Алтын комузду музейге тапшыруунун дагы негизги максаты ата бабалардан калган мурасты даңазалоо, келечек муундарды кыргыздын кылдуу аспаптарын сыйлоого тарбиялоо, музыкалык негизге аспаптын кадыр-баркын көтөрүү болуп саналат. Аида Исабек кызы, Жумабек Ногоев, Кутмантан көрсөтүүсү.